Ирандын президенти көз жумганы тастыкталды. Бул тууралуу Ирандын Мехр маалымат агенттиги жазып чыкты. Тик учактагы башка адамдар дагы көз жумган. Ирандын башчысы Ибрахим Раис 64 жашта болчу. Ал мамлекетти 2011-жылдан бери башкарып келген. Жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны басып, биздин каналга мынаминтеп катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. دقیقاً تو همین تپه روبرو بالگرد سقوط کرده و Маалымдалгандай, анын тик учагы 19 майда түштөн кийин кулап байланышты токтоткон. Экипажды издөө 12 сааттан ашык убакытка созулду. 19 майда Раиси Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен жолугушкан. Расмий иш-чаралардан кийин ал тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахян менен бирге Бел 212 тик учагына отуруп, Тегеранды көздөй учкан. Президенттин тик учагы абага көтөрүлгөндөн болжол менен 30 мүнөттөн кийин Азербайжандын чыгышында коюу тумандан улам кулап түшкөн. Иранын президентин коштоп жүргөндөрдүн баары, анын ичинде тышкы иштер министри Хосейн Амир Абдуллахян тик учактын кулашынан каза болду деп айтылат маалыматта. Баткен Ош облустарында түнү жана таңга жуук жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык саат 4:39 өлкө аймагында МСК 64 шкаласына ылайык очогунда күчү 3,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Баткен районундагы Үчтөб айылынан 10 чакырым түштүк-чыгышка, Самаркандек айылынан 18 чакырым түштүк-чыгышка, Рават айылынан 26 чакырым түштүк-чыгышка, Лейлик районунун Лейлик айылынан 34 чакырым түштүк-чыгышка карай белгиленди. Жер титирөө Үчтөбү, Актатыр, Самаркандек айылдарында 3 балл, Рават, Лейлик айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Ошондой эле бул түнү саат 2:44 Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун аймагында күчү 2 магнитудага жеткен жер титирөө катталган. Алдын ала маалымат боюнча жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Булак Серепкежи. Урматтуу Москвадагы мекендештер, сиздерге таза жана оригинал документтер керек болсо, сиздерге Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Алдыңыздарда турган бардык документтерди бат жана таза жасап берет. Регистрация 3 айга, 9 айга, продление 3 айга, 9 айга таза жана ишеничтүү базасына жооп берет. Аманатка кыянат жок. Связь жана WhatsApp номер +7 916 044 66 24. Кызматыңыздарда Абдуталип.